туура чечим кабыл ала алыш керек. Экинчи талапкер Адахан Мадумаров кандай болду? Анда адам эмес аса таякты кулап бараткан. Бирок ал алдыракта турган үчүн алдын ала көрдү дагы аса таякты жерге кулата койбой эңилип кармап калды. Бул эмнеден кабар берет? Бул адамдын парасаттуулугунан, зиректигинен, сактыгынан, анан баттыгынан, анан кала берсе чечкиндүүлүгүнөн. Көз ирмемде аса таяк кулап кетпесин деп туура чечим кабыл алды дагы. Ойлонуп отурган жок. Мен президент болчу адам элем, эл карап турат эле, не деп ойлоп калат деген ойлорго алдырган жок. Просто кулаш керекпи, кулабаш керекпи? Кулабаш керек, туурабы? Ошону кармап калды дагы. Анан эң кызыгы, ошол кайра аксакалдын өзүнө жөлөп койбой, акырын алып өзүнүн тонуна жөлөп алды. Бияктан кимдир бирөө келип, алып коеюн деди эле, жок, баары жайында тура берсин дегендей ишара кылды. Бул эмнеден кабар берет? Бул адамдын баягы адеп ахлагынын жогору экенин, маданиятынын жогору экенин, жөнөкөйлүк, кичпейилдүүлүгүн көрсөтөт да. Табышкерлик, баягы кыска убакыттын ичинде туура чечим чыгара алчу жөндөмү бар экенинен кабар берет. Ошондуктан келгиле кыргыз элим,